Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Бүгүн 2020 жылы чыгып Корея эли тарткан күнөөсүз аттуу тасманы көрөбүз. Шаардын эң мыкты юристи сыналып көрүп олтуруп өзүнүн апасы түрмөгө түшүп калгандыгын көрөт. Анда эмесе каарманыбыз апасынын күнөөсү жок экендигин аныктай алабы? Чогуу көрөлү. Я докажу, что моя мать невиновна. Достор, арабызда кереметтүү Кыргызстанды сагынып, буйруса барсам тоого чыгып, туулган жеримдин абасын тое жыттайм деп сагынып жүргөндөр аз эмес. Андайлардын көпчүлүгү Москва жергесинде иштеп жүргөн бир туугандарыбыз болсо керек. Эгер сиз дагы Санчо Бек каналын Москва шаарынан көрүп жаткан болсоңуз, биз айта турган байланыш сандарды жаза кетиңиз. Анткени документ жасатыш мөөнөтүңүз келип калган болсо, ошол байланыш сандарга коңгуроо кылсаңыз, ал ар дайым сиздин кызматыңызда болот. Андыктан жазууга камданып калсаңыз, +7 977 540 1042. Тасманын башында Тэджон аймагынын айылдарынын биринде тажия башталып, Тэсу деген адам каза болуп, аны акыркы сапарга узатуу аземи башталат. Тажияга шаардын мэри келсе, ал жердеги адамдардын бардыгы ага жалпаңдашып, жакшы сөздөрүн айтып, "Сиз жакында губернатор дагы болосуз, биз сизди сөзсүз колдойбуз. Сиз бизге ишенип койсоңуз болот" деп эле бакта кое башташат. Алардын салты боюнча Тажия учурунда Макколи деген ичимдик ичишчү. Ал жерге келген шаардын мэри ичип жаткан ичимдиги башкача таамданып жаткандыгын сезип, бир кезде каза болгон адамдын аялынын жанына барып ага көңүл айтып, андан соң баласына көңүл айткан кезде биз баласынын бир аз акыл эси кем экендигин түшүнөбүз. Ошол малда эле каза болгон кишинин карындашы чыгып, жеңесине кыйкырына баштайт. Көрсө каза болгон кишинин кызы шаардан Тажияга келбей коюптур. Ошол малда эле ал жерде ызы чуу башталып, кээ бири эсин жоготсо, кээ бирлери куса башташып, шаардын мэри дагы көңүл айланып эсин жогото баштайт. Мындан соң кадр алмашып биз Чо Ин деген кызды көрөбүз. Бул кыз юристтик окууну бүтүп, көп жылдан бери жактоочулук менен алек болуп, бул жолу дагы өз ишин мыкты алып барып, күнөөлүү адамды дагы күнөөсүзгө чыгарып коет. Анда башчылары Чо Инди мактай баштаса, каарманыбыз "Мен мындан кийин бул иштерди албай эле коеюн. Мен жактаган адамдар күнөөлүү экендигин так эле сезип турам, бирок мен өз ишимди аткарышым керек. Ошондуктан бул нерсе мени ойлондурбай койгон жок" деп ал жердеги жанып турган сыналгыны карап, буга чейин Тажиядагы болгон окуяны көрүп, үйдүн ээси Чхэ Хваджа камалгандыгын түшүнөт. Көрсө шаардын мэри баш болуп 3-4 адам ууланып ооруканага түшүп, уулангандардын арасынан бир адам каза болуптур. Муну көргөн каарманыбыз унаасына олтуруп алып дароо эле Тэджон аймагына жөнөп кетет. Бир кезде Чо Иннин эстей баштаган окуяларынан ал жанагы камалган аялдын кызы экендигин түшүнөбүз. Көрсө Чо Ин кичинекей кезинде чоңукка окуймун деп аракет кылса, атасы ага каршы болуп, жаман мамиле кылып жөнөтпөй койгондугу үчүн атасынын Тажиясына келбей дагы коюптур. Ал аз келгенсип Чо Ин окуймун деп үйүнөн качып кетип, апасынан дагы кабар албай жүргөн экен. Ты не узнаешь меня? Нет. Каарманыбыз биринчи эле камалып олтурган апасына келсе, апасы кызын таанымак турсун, кээ бир учурда оорусунун айынан өзү кайда жүргөнүн дагы унутуп калат экен. Анан дагы апасы заарасын кармай албай, так эле жаш бала сыяктуу болуп калыптыр. Андан соң Чон Эн үйүнө барып, ал жакта тартип сакчылар тинтип жаткандыгын көрүп, ал жерден көптөгөн даарылардын идишин көрөт. Ошентип сот отуруму башталып, бир эле каарманыбыздын апасы эмес, анын келеси орак инисин дагы күнөөлөшүп, күбөлөр чыгып, Хваджа суусундукка даарыларды кошуп жаткандыгын көргөнбүз деп айтышат. Көрсө Тажиядагы ичилген ичимдикке өсүмдүктөргө чача турган дары кошулуптур. Анда камалган Хваджа балама тийишпегиле деп күнөөнүн бардыгын өзүнүн мойнуна алып кол коюп берип, анын жактоочусу жакшы иштей албай жаткандыгын көрүп, каарманыбыз аябай жини келет. Ошондуктан Чон Эн ишти өзүнүн колуна алууну чечип, башчыларына жолугуп, алардан уруксат сурап, териштирүү иштерин баштап, өзүнүн айылына барып, кошуналарына жолукса, эч кимиси Чон Эн менен сүйлөшкүсү да келбей коет. Анткени окуяда дээрлик келгендердин бардыгы ууланыптыр. Ошондуктан алар бул нерсени Хваджа кылды деп жаман көрүшүп, кызы менен сүйлөшкүсү келбей, каарманыбыздын териштирүү иштеринде тоскоолдуктар башталат. Кантсе да ал арткага кайтууну ойлонбой, энисин өзүнүн үйүнө алып келип, апасынын оорулуулугунан пайдаланып, ага жалган жалаа күнөө коюп жаткандыгын түшүнүшүп, анын жактоочусу болуп, апасын түрмөдөн чыгарууга киришет. На записи ясно видно, что на подсудимую давили. Ошентип соттун экинчи отуруму башталып, бул жолу Чон Эн өзү жактоочу болуп, апасына каршы бир дагы ачык далил жок экендигин толугу менен көрсөтүп берет. Анткени тергөөчү Хваджаны коркутуп, сен күнөөлүүмүн деп кол коюп берсең, биз сени кое беребиз деп алдап, анан дагы даарыны куйганын көргөнмүн деп күбөлүккө чыккан адамдын сөзү жалган экендиги ачыкталат. Анткени каарманыбыз ошол күбөлүккө чыккан адамдын жана тергөөчүнүн, анан айыптоочунун чогултурган сүрөтүн таап алыптыр. Анан дагы апасы деменция оорусу менен ооругандыгын анықтап, ал кичинекей баласынан башка эч кимди тааныбай жаткандыгын түшүндүрүп берет. Ошондо гана соттун чечими менен Хваджанын үстүнөн башынан сот иши жүрө турган болуп, анан дагы аны дарылоого жөнөтүшөт. Биз мындан соң буга чейин көргөн шаардын мэри адамдарды урушуп жаткандыгын көрөбүз. Сыягы бул иштин бардыгына шаардын мэринин өзүнүн катыштыгы бар окшойт. Анткени ал сот ишине катышып жаткан тергөөчүнү дагы, айыптоочуну дагы жанына алып келип, жада калса буга чейин Хваджанын жактоочусу болуп иштеп жүргөн адамды дагы тилдеп жаткан. Бул убакта Чон Ин апасынын башын даарылатып жатып, ал жерге дагы айыптоочунун келип дарыгерге жолуккандыгын көрөт. Бирок алар бир кезде апасын бөлмөсүнөн таппай калып, аны качып кеткендигин түшүнүшүп, кеч киргенде гана аны жолдун жээгинен тартип сакчылар таап алат.
калат. Ал жерге каарманыбыз энеси менен келсе, апасы энесин кучактап алып, баягы жер ушул жер да. Эсиңдеби деп ар кайсы сөздөрдү сүйлөй берсе, каарманыбыз апасынын сөзүнө деле маани бербей, апасын ал жерден алып кеткен кезде тартип сакчылардын бири Чон Инге кайрылат. Көрсө ал адам бир кезде каарманыбыз менен мектепте чогуу окуган Ван Юн деген тергөөчү экен. Тергөөчү сөз баштап, сен мүмкүнчүлүгүң болсо мени менен жүргүнүң деп кеңсеге барышып, видео тасманы көрсөтүп, 3 ай мурун мен жумушта отурганда апаң келди эле. Ал кыйкырып эле менин күйөөм адам өлтүрүп коюптур. Бул нерсеге шаардын мэринин тиешеси бар экен. Жардам бериңиз дей бергенде мен апаңдын оорул экендигин түшүнүп көп деле маани берген эмесмин. Бирок бул нерсе азыркы ишине тиешелүү болуп жүрбөсүн деп каарманыбызга маалыматын берет. Анан дагы биздин аймакта буга чейин мындай чоң кылмыш иши болгон эмес. Бир эле казино ишинде чоң кылмыштар болду эле десе, муну уккан Чон Ин ойлонуп калып, демек бул кылмыш ишинде дагы эле мэрдин тиешеси бар экен деп күмөн санай баштайт. Ошондуктан ал биринчи эле апасына жактоочу болгон адамга барып анын сөздөрүн байланыш аппаратына жаздырып алып, үйүнө келип күнү түнү бири-бирине айкалышпаган иштерди териштире баштайт. Каарманыбыз кечинде ата-энесинин үйүнө келип, ал жактан да далилдерди издей баштаган кезде түшүнүксүз бирөө кол салып, Чон Ин анын бетин көргөнгө жетишип, бирок ал каарманыбызды жыгыта чагып эле качып кетип калат. Мындан соң каарманыбыз дароо эле классташы жанагы тергөөчү Ван Юнга барып болгон окуяны айтып берип, тергөөчү издерди текшерип жатып, анын кандай бут кийимден калганын аныктап, ага кошуп Чон Ин кол салган адамдын бетинде күйүгү бар экен деп айтып берет. Бир күн эле жанагы эң биринчи көбөлүккө чыккан адамдын атасы өтүп кетип, ал дагы Тажияда уулангандан кийин ооруканада кайтыш болгондуктан Чон Ин ал жерге келсе, баласы каарманыбызды көрүп жини келе баштайт. Бул убакта ал жерде каарманыбыздын иниси Чонсу дагы тамактанып олтурган. Бир кезде эле ал жерге түшүнүксүз адам келип, Чонсунун уюлдук аппаратын алып, өзүнүн флешкасын салып эле сүрөттөрдү өткөрө баштайт. Көрсө бул сот ишинде жаңы дайындалган айыптоочу Шин Чхол экен. Ал борбордон келген күчтүү айыптоочу болгондуктан атайын чакырышкан болот. Бир кезде шаардын мэри өзүнүн адамдарынын бирине коңгуроо кылып, жанагы жаңы келген жактоочуну жок кылгыла деп буйругун берип, эниси менен бара жаткан каарманыбызды түшүнүксүз адамдар келип сабап кеткенге дагы жетишет. Алар жөн эле уруп качып кетишпестен өздөрүнүн бетин көргөзгөндөн да коркушпай, сен бул жерден батыраак кетип калгының болбосо мындан бетер болот деп коркутушат. Кандай болбосун сот отуруму уланып, бул жолу жаңы келген айыптоочу өзүнүн далилдерин алып чыгып, буга чейин Чонсунун уюлдук аппаратынан көчүрүп алган сүрөттөрдү көрсөтөт. Ал каарманыбыздын атасын өтө оорулуу адам болгон деп айтып, айыпталуучу Хваджа анын өлүмүнө даярданып ууларды даярдаган деп чыгат. Анан дагы айыптоочу Чонсунун аутизм менен ооругандыгына карабай аны көбөлүккө чакырат. Кечинде болсо Чон Ин соттун кийинки отурумуна даярданып, энисинин уюлдук аппаратын текшерип, анын видео тасмаларынан үйүнө шаардын мэри келгендигин көрөт. Анда эниси ал адамды көрүп, бул адам өтө жаман адам. Ал келгенден кийин апам ооруга чалдыкты деп эле кыйкыра баштайт. Биз ушул жерде каарманыбызга эмне үчүн атасы жаман мамиле кылгандыгын түшүнөбүз. Көрсө ал кичинекей кезинде энисин көтөрүп алып идиш жууп жатып жыгылып кетип, Чонсунун башы жерге катуу тийип калып, ушул ооруга чалдыгып калыптыр. Ошол күндөн кийин атасы баласын көп жакшы көргөндүктөн Чон Инге жакшы мамиле кылбай, сенин айыңа менин балам жинди болду деп аны кызы катары деле көрбөй калат. Вино наливали вы? Да, это я. Ошентип эртеси сот отурумунда айыптоочу ичимдикти Чонсу куйган деп далилдеп, Чонсунун оорулуу экендигине карабай анын жоопторун кабыл алышып, муну көргөн апасы ыйлап сыктап, менин балама тийишпегиле, бардыгына мен күнөөлүүмүн, мен бардыгын өлтүрдүм деп мойнума алып жатамгы деп оорусунун айынан эсин жоготуп, апасын ооруканага алып кетишсе, Чонсуну камакка алып кетишет. Анткени ал ичимдикти мен куйдум деп мойнуна алгандыктан аны дагы күнөөлүүгө чыгарып коюшат. Айласы кеткен Чон Ин эмне кылышын билбей тергөөчү Ван Юнга жолугуп, шаардын мэри бир күнү үйгө келген экен, мен ошонун эмнеге келген себебин билишим керек болуп жатат. Сен буга чейин мага кол салган адамды таап беришиң керек деп өзү апасы камалып отурган жерге кетип, бул убакта апасына айыптоочу Шин келип аны көндүрүп, эгер сиз күнөөңүздү дагы бир жолу мойнуңузга алсаңыз, балаңызды кой берип жиберебиз. Мен сизге жардам бергенге даярмын десе, апасы ага ыраазы болуп дароо эле макулдугун берет. Ошентип бир кезде ал жерге Чон Ин келсе, апасы мен күнөөлүүмүн деген сөздөрдү кайра кайталап, менин балам Чонсу аман эсенби деп эле суроо бере берет. Анда каарманыбыз, мен деле сенин кызыңмын го, мени эмнеге сурабайсың? Чындап эле мени дагы деле эстей албадыңбы? Мени кыйнап жибердиң го, мен сенин жактоочуңмун, менден башка эч ким менен сүйлөшпө дедим эле го деп ачуусу келип ал жерден чыгып кетет. Хваджа ошондо гана каарманыбызды мени эстей албай жатасыңбы деген сөздөрүн кайталап, анын жанында жүргөн буга чейин кетип калган өзүнүн кызы экендиги эсине түшөт. Бул убакта Ван Юн буга чейин каарманыбызга кол салган адамды таап алыптыр. Анда аны суракка алайын деп жатса, ал жерге жанагы айыптоочу дагы бир жолу келип, бул адамдын иши прокурорлорго өттү. Эми бул адамды биз өзүбүз менен алып кетишибиз керек. Силердин буга тиешиңер жок деп эч нерсеге карабай эле алып кетип калышып, каарманыбыз менен Ван Юндун башка аргасы жок экендигин түшүнүп, айыптоочулардын кеңсесинин алдында аңдый башташат. Анда жанагы адамды айыптоочулар дароо эле кое берип жиберишти. Каармандарыбыз анын артынан аңдышып, Ван Юн анын автобуска олтургандыгын көрүп, аны кармап алып суракка алып, андан эч кандай баалуу маалымат деле табышпайт. Анда Чон Индин айласы кетип, дагы бир жолу өзүнүн үйүнө келип изилдей баштап, ал жерден атасы достору менен түшкөн сүрөтүн көрөт. Көрсө каарманыбыздын атасы бир кезде шаардын мэри жана аны менен кошо ууланган адамдардын бардыгы менен дос болуп жүрүптүр. Анда Чон Ин сүрөттү алып ооруканада ууланып жаткан бирөөсүнө барып андан сурак алып, ошондо гана ал адам кээ бир чындыктарды айтып бере баштайт. Көрсө сүрөттөгү адамдар жаш кезинен чогуу бир жерде иштешип, ар кандай кылмыштарды да чогуу кылышып,
көмүр казган шахтаны ээлеп алыш үчүн анын ээсин өлтүргөнгө да барышыптыр. Эми каарманыбыз чындап эле бул ишке шаардын мэринин тиешеси бар экендигин түшүнө баштайт. Анткени достор чогулуп иштин жаңы деңгээлине чыгалы деп саясатка аралаша башташып, каарманыбыздын атасы Тесу шаардын мэрлигинин талапкерлигин коюуну көздөйт. Бирок достордун арасында сүйлөшүү азыркы шаардын мэри Чу өзүнүн талапкерлигин коюп, башкалары дагы ал нерсеге көнүп Тесуну катарларынан чыгарып салышат. Ошондо Тесу жини келип аларга карап, мен силерге уу берип өлтүрөм деп кыйкырган экен. Бирок биз мындан соң окуянын такыр башка жака бурула баштагандыгын көрөбүз. Анткени каарманыбыз өлгөн атасынын уюлдук аппаратын таап алып, ал жердеги видео жазууларды көрүп жатып, видео жазууда атасы өлөр алдында катуу ооруп, бул нерсенин бардыгын аялы күнөөлүү экендигин айтып жаткан болот. Ошондо гана Чон Эндин оюна бир нерсе келип, ал буга чейин таап алган сүрөттөрдү алып барып апасына көрсөтүп, сен бул адамдарды тааныйсыңбы десе, апасы өзүнүн чындыгын айтып бере баштайт. Көрсө буга чейин каарманыбыздын атасы достору менен өлтүрүп койгон адамдын аты Чхон У экен. Аны өлтүргөндөн кийин Чон Эндин атасы анын көмүр казган аймагын өзүнө жаздырып алып, көмүр казган ишкананы достору менен иштетип жүргөн. Эң кызыгы, каарманыбыздын апасы ошол өлгөн Чхон Унун аялы болгон. Ошондуктан ал күйөөсүнүн өлгөнүнө чыдай албай өзүн өзү өлтүрүүнү чечип сууга секирип, муну көрүп калган каарманыбыздын атасы аны куткарып, мен сенин боюңда бар экендигин билемин. Бул кылганың туура эмес да, кааласаң мен сага үйлөнөйүн. Сени эч нерседен кем кылбай жашайбыз десе, каарманыбыздын апасы макулдугун бериптир. Биз ушул жерде каарманыбызга жаман мамиле кылган атасы өзүнүн чын атасы эмес экендигин түшүнөбүз. Бир күнү жанагы шаардын мэри келип Тхесу менен кылган кылмыш иштерин сүйлөшүп жаткан кезде аялы угуп калып, күйөөсү Чхон Уну так эле ушулар өлтүргөндүгүн түшүнүп калат. Ошондон кийин каарманыбыздын апасы жини келип өмүр бою алданып жашаганын түшүнүп, биринчи күйөөсүнө уу берип өлтүрүп, андан соң башкаларын дагы өлтүрүүнү чечет. Ал жанагы Тажияга келгендердин ичимдигине чындап эле ууну кошуп койгон экен. Муну уккан Чо Ин эмне кылышын билбей, апасынын күнөөсү жок деп жатса, ал так эле күнөөлүү экендигин билип, мындан нары эмне кылам деп көзүнүн жашы төгүлө баштайт. Что мне делать, мама? Как мне быть, не знаю. Ошентип сот иши уланып, бул жолу шаардын мэри дагы күбөлүккө келип, каарманыбыз күнөөнүн бардыгын аны багып алган атасы Тесуга коюуну чечет. Анткени ал Чон Эндин чын атасы Чхо Уну өлтүрүп койгондугун уккандан кийин жини катуу келип калган эле. Ошондуктан шаардын мэрине ар кандай суроолорду берип, алардын кылган кылмыштарынын бетин ачып, буга чейин шаардагылар жакшы көрүп жаткан мэрдин караңгы иштери көп экендигин дагы ачыктай баштайт. Анан дагы силердин айыпталуучунун күйөөсү менен болгон мамилеңер бузулуп, ал силерди өлтүрүүнү көздөп, өзүнүн өлөрүнө аз калган кезде ичимдикке дарыны кошуп коюптур. Күнөөнүн бардыгы Тесуда да өлүп калган атасына аңтарат. Анан дагы Чонсуну күбөлүккө алып келип, ага эмне деп сүйлөштү үйрөтүп, ага суроо берсе, Чонсу үйрөткөндөй жооп берип, атам өлөрүнүн алдында мага ичимдик берген. Мен өлгөндөн кийин бул ичимдикти менин досторума берип койгон деп сүрөттөрдү көрсөткөн эле. Мен ичимдикти ошол адамдарга бердим деп шаардын мэринин сүрөтүн көрсөтөт. Андан соң каарманыбыз апасын күбөлүккө чакырып, сиз мени тааныйсызбы десе, апасы кызын дагы деле тааныбай, өзүнүн кайда жүргөндүгүн дагы толугу менен айтып бере албай коет. Анда Чон Эн сотко кайрылып, бул айыпталуучу менин апам. Бирок ал мени тааныбай жатат, анткени деменция оорусу ар дайым күчөп турат. Ушул адам кантип бирөөнү өлтүрүүнү көздөсүн. Бирок анын күйөөсү Тесунун жабыркаган адамдарды өлтүрүүгө максаты болгон. Мен бүгүн толугу менен айыпталуучунун күнөөсү жок, өлгөн Тесунун күнөөсү бар экендигин айта алам десе, муну угуп турган сот чечимин чыгарып, акыр аягы каарманыбыздын апасы Хваджаны боштондукка чыгарат. Подсудимая Чхе Хваджа невиновна. Ошентип сот иши аяктап, каарманыбыз сыртка чыгып бара жатса, айыптоочунун алдынан чыгып, сиз чындап эле апаңызды күнөөсү жок деп эсептейсизби? Чо Ин ага жооп берип, менин апамды ансыз деле тагдыр жазалап коюптур деп ал жерден кетип калат. Достор, ушундай мүнөттөр менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, ата энебизди таштап алыстарга кетип калбай, алардын жанында жүрүп кызматын кылалы.